Урматтуу мекендештер, мен Нарматова Самара, Кейчи недвижимость агенттигинин негиздечиси. Бүгүн болсо декабрь айынын отчету жөнүндө сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Декабрь айында 23 кардарыбызды туракчайлуу кылдык. Көп кардарларыбыз сделкага жетишпей калдык. Өзүңүздөр билгендей, банктар условияларын өзгөртүп, акыркы жума калганда ушундай ситуацияларга байланыштуу жумушубуз убактылуу бир аз секиндеп калды десем болот. Ал эми жыл бою Кейчи недвижимость агенттиги канча мекендешибизди туракчайлуу кылды, кандай иштерди алып барды, кандай кыйынчылыктар болду, негизи бул компания кандай кызматтарды көрсөтөт деген экран артындагы менин көрүүчүлөрүм, катталуучуларым сиздерге бүгүн жатыгы менен ар бир моменттерге токтолуп, толугураак түшүндүрүп берип кетейин. Кейчи недвижимость агенттиги 2023 жылы Москва шаарында, Московской областта 137 кардарыбызды туракчайлуу кылды. Ал эми Екатеринбург шаарында болсо 94 кардарыбызды, ал эми ар башка шаарлардан 18 кардарыбызды туракчайлуу кылдык. Быйылкы жыл Кейчи недвижимость агенттиги үчүн жакшы жылдардан болду десем болот. Себеби биз 249 кардарыбызды туракчай менен камсыз кылдык. Биздин Кейчи недвижимость агенттиги кандай кызматтарды көрсөтөт? Урматтуу мекендештер, биз Россия аймагынан үй алам, квартирага төлөп чарчадым, же болбосо өзүмдүн үйүм болгонун каалайм деген мекендештер үчүн үй алып берүү кызматын көрсөтөбүз. Аны нөлдөн баштап күлүчүн алганга чейин ар бир моменттерин, ар бир ситуацияларды башыбыздан биргеликте өткөрөбүз. Кардарларыбыз бизге келип документтерин тапшырган күндөн баштап алардын банктан одобрениясын алабыз, андан соң үй тандашабыз, андан кийин болсо үйдүн документтерин биздин юрист текшерет, банктын юристи, страховой компаниянын, андан соң согласование болгондон кийин сделкасын өткөрүп беребиз сөзсүз түрдө. Андан кийин болсо күлүчүн ачкычын алганда дагы сөзсүз барып, бардык моменттерди эске алып, закон түрүндө үйдү ачкычын колуна тапшырабыз. Жана ошондой эле мекендештер, Кейчи недвижимость агенттиги учурда Россиянын көптөгөн аймактарынан быйылкы жылы кызмат көрсөттү. Үй алып берүүдө 1-2 кайрылса, ал эми 2024 жылы дагы көптөгөн кардарларыбыз болот деген ишенимдебиз. Себеби биздин компания эң ишеничтүү компаниялардын бири десем болот. Себеби эч кимди эч кандай алдабайт, бардыгы так документтери, кардарды дагы шашып эле алганга шашпайбыз. Биринчи кезекте документтерин текшерип, сүйлөшүп, кардар ошол нерсеге даярбы, үй алгандан кийин ошол акчаны төлөй алабы, иштеген стабилдүү жумушу барбы, ар бир моменттерине көңүл бөлүп гана ошол ишенимдүү кардарларга ишенимдүү кызмат көрсөтөбүз. Негизи көп жылдан бери ушул эл менен иштешип келем. Элдерди ар дайым түшүнгөнгө аракет кылып келем. Бардыгы жөнөкөй болгондугуна байланыштуу алар менен иштешүү аябай мага жагат. Себеби эч кандай кыйынчылыктар жаралбайт. Бирок ошол эле учурда бир айда 2 кардар сөзсүз түрдө кайрылат. 2 кардар деген бул өзү чечим чыгара албаган, жанындагы советчиктерди көбүрөөк уккан, өзүнүн ситуациясын эске албаган, акча төлөп койдум, бул мени капризимдин бардыгын угуш керек деген сыяктуу кардарларыбыз жок эмес. Быйылкы жылы андай кардарлар болду, бирок аны бат чечкенге, ал менен батыраак ишин бүтүрүп бергенге аракет кылдык. Бирок ошол эле учурда бир кардарыбыз, аты жөнүн айтпай эле коеюн, мени ушул YouTube каналыман көргөн болсо сөзсүз түрдө өзүнүн каталыктарын эске алар деген ойдомун. Ал кардарыбыз 41 үй тандап 41-чи үйүн алды. Ал учурда менин командам чарчады, биз чарчадык, мен кошо чарчадым. Себеби көргөн үйлөрдү жактырбай, мындай деди, тигиндей экен, бул жери мындай экен деп сөзсүз түрдө кардардын ар бир моменттери эске алынат. Бирок ошол эле учурда кардар бир жерди тандап, бир районду дейин, тандап, ошол райондон үй албаса бизге өтө оор келет. Себеби бүгүн бир жерден Московской областтан үй алгандарга советим ушу өзүңүздөр көнгөн же болбосо өзүңүздөр бир жактырган районду тандасаңыздар
демек сиздердин ишиңиздер эртерээк бүтөт. Себеби үй тандаганда бүгүн бир районду анализ кылсак, эртеси күнү башка районго көчүп, анан дагы башка районго, бирөө эле жаман десе уже болду, ал районду карабайм деп убакытты кетирген учурлар болду. Ал дагы бир кыйынчылык жөнүндө айта турган болсом, бир кардарыбыз базарда иштешет, семенный пара кайрылган. Бир жыл алар менен күрөштүк, 3-4 жолу одобрение алып бердик. Бир жыл бою билбейм, өтө иштешиш кыйын болду, бири-бирибизди түшүнүш кыйын болду. Алардын сөзүндө биз эч нерсе кылбай аткандай, биздин сөзүбүздө алар эч нерсе кылбай алдыга жылбаган. Акыркы моментте болсо баардыгы даяр болгондо, сделка чыкканы келгенде ар кайсы шылтоолорду айтып, андай мындай деп ушундай бир кыйынчылыктар болду. Эгер үй алам деген жакшы ойдо аракет кылган кардарларыбыз менен иштешүү бизге эч кандай кыйынчылыктарды жаратпайт. Себеби алардын максаты үй алуу, биздин максатыбыз үй алып берүү. Ал эми ортодогу түшүнбөстүктөр, кыйынчылыктар буларды биргеликте бир команда болуп чечип, сделкалардын биринчи сделкасы болбой калган учурлар болот, экинчи сделкасы болбой калган учурлар болот, үчүнчүсү болот сөзсүз, Кудай буйрса. Кээ бирде мисалы бир квартира болбой калса, аябай маанайы түшкөн кардарларыбыз кайра эрте суктап тургандан кийин бизге кайра күч кубат берип, эжеке макул, дагы уландыралы, мынал жерден карап көрөлү, мынал үй бар экен деп, итоги ошол үйдү алгандан кийин аябай ыраазычылык сөздөрүн айтат. Себеби биринчи үйгө караганда жакшысын алдым, Кудайым мага жакшысын бергиси келген экен депчи. Ошол сыяктуу эгер сиздин мүлкүңүз болбосо, сизге тиешелүү болбосо, ал жөн эле жаныңыздан өтүп кетет. Андыктан андай бир моменттерге көңүл бөлбөй, алдыга ар дайым аракет кылышыбыз керек. Быйылкы жылы иш алып барып аткан учурда эле көптөгөн агаларыбыз, эжекелерибиз Кыргызстандан отуруп да чалып, мага жакшы сөздөрүн аябай көп жазгандар болду. Самара кызым азаматсың, же болбосо карындашым азаматсың деп. Анан ошол эле учурда Екатеринбург шаарында мени колдоп, ар дайым жакшы советтерин айтып, ар дайым колдоо көрсөтүп келген эжекелерибизге, агаларыбызга да терең ыраазычылык билдирип кетким келип атат. Убакыттан пайдаланып, алар мени кандай кылып колдоду, эмне үчүн менин жасаган жумушумду баалады деп ойлоп аткан болсоңуздар, ал эжекелерибиз, агаларыбыз бизден бир эмес, 2 жолудан үй алгандар. Мисалы, менин чыныгы жасаган жумушумду көргөндөр, же болбосо менин ар дайым үй алып берип аткан кардарларымдын видеосун көргөндөр, мисалы, чын жүрөгүнөн жакшы сөздөрүн айтып, биздин компанияга менин дагы да жакшы иштешиме күч кубат беришти десем болот. Ошондой эле биздин компания быйылкы жылда көптөгөн кайрымдуулуктарды жасадык. Буюрса 2024-жылы дагы Кудайым ден соолук берсе, аманчылык болсо, дагы да мындан да жакшы болууга аракет жасайбыз. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Кийинки дагы маанилүү видеолорду сиздерге тартуулаганга аракет жасайм.